Так, урматтуу достор, ассаламу алейкум. Жанымда Самат деген жигит, Карабалтан мыкты жигиттердин бири. Саматка рахмат. Улук деген мырза да келет бизге жардамга. Кичинекей бир иш-чара менен келдик. Мындан 3-4 ай мурун өзүңүздөр билгендей YouTube'да Супер ТВ телеканалында бир 8 балалуу чоң үй-бүлө десек болот. Карабалта шаарынын ылдыйкы бөлүгү мүрзөлөрдүн жанында жашаган бир үй-бүлө жөнүндө видео көргөм. 15 жыл болду жашаганыбызгачы. Анан айла жок экен, эми башыңа түшсө айла жок экен да, жашайт экенсиң да. Үйдөн жылан чыгат жайындачы, азыр кышында го эми тынч. Балдарым өсмөйүн, жалгыз калсам жүрөгүм чөйт, күндүз эле. Ал үй-бүлө 15 жылдан бери жашап келет экен. Анан Америкада Турат аттуу досум бар. Турат дагы ушул Карабалта шаарында чоңой өскөн. Ошо Тураттын жакшы бир инициативасы менен бул үй-бүлөгө бир жакшы бир жардамыбызды берип коелу дегенбиз. Азыр жакшы бир жаңылык менен бул үй-бүлөгө келип калдык дейбиз. Тилек байке, Айнагүл эже, кандайсыздар? Мен сиздер менен Тилек байке баягы марттын аягында бир таанышып кеткем, телефон чалышып алгач сиздер жөнүндө биз да YouTube'дан көрүп калдык. Андан кийин да Кудай буйрса апрелдерде бир жолугуп кетем деп эме кылдым. Анан орозо башталып калды. Тиги болуп калып, мынакей Кудайдын буйруган күнү бүгүн экен. Мен бир 2-3 суроо дагы бир берип кетейин. Тилек байке, ушул жерде кайсы жылдан бери жашап атасыздар? 2006-жылдан бери. 15 жыл. 15 жыл болот да мына эмеде, октябрда. 15 жыл болот. 8 уул, 8 бала. 4 эркек, 4 кыз. Улусу? Улусу 19да. Армияга кетти. Армияга Аскерде азыр. Военный болом деп болбой ошо эмеге кетти да, армияга кетти. Кудай буйрса. Как раз азыркы Өзү кичинекейин эле военный болом деп мечтайт этчи. Кудай буйрса. Азыр могу акыркы анча-мынча Кыргызстанда көйгөйлөргө байланыштуу аскер кызматкерлеринин эмеси керек да, бизге жардам керек. Кыргызстанга өзгөчө. Ошо уулуңуздарга да күч кубат, азамат. Бул ар бир мырзанын милдети, ар бир жигиттин милдети. Алла разы болсун. Ясно. Калгандар канчада? Андан кийинкиси 16да. 16дагысы ошо айылдын уюн кайтарып атат. Анан мен интервьюдөн көрүп калдым, эме Тилек байке. Биздин чоңдорбу анча-мынча жер беребиз деп. Алда чөйүлүп кетти ошот, Чоңдор жер бермек турсу, жер бермек түгүл, келип сураганга эме кылышкан жок. Бирок билишет да. Билишсе керек, кантип билесиз? Эми канчадан бери детиякты тиги мэрияга кайра барып, анда бардым да келбей калдым. Барсаң да бир шылтоону айтат. Футбол теп, тияка тебет, бияка тебет. Анан кийин алардын эмеси дагы документальный туура келбей жатат да. Документальный туура келбегенде мисалы үчүн менин пропискам городской прописка. Келинчегимдики болсо сельский прописка. Өзүнүн эмесинде, апасынын үйүндө, атасынын үйүндө. Сарбулакта. Анан балдардын баары тең Сарбулакта. Менин пропискам Мунун пропискасы менен. Мен болсо городской прописка менен бирөөнүн эле үйүнө, бир тааныш эженин үйүнө пропискага туруп алгам да. Анан аяка балдарымды прописка айта албайм. Анан мэрияга барсаң эле сен өзүң жалгыз эле экенсиң дейт. Балдарым мына митрик эмесин, жана свидетельство абракилин копиясын алып бардык. Балдардын митрикелерин алып бардык, баарын эле алып барып эме кылдык. Все равно жок. Ошол бу жерден ичип жеп тапканыбыздын баары эле ошо бияктан мына айлыгым болсо 1000 сом могул жердечи. Андан тышкары мына жактан жайгасам ошону менен эле оокат кылып келип атабыз. Анан кийин балдардын кийими бар, тамагы бар.
Анан кийин ушу балдарым тетиги тамагынан кыскартыпчы баягы экономдойт турбайбы кээ бирөөлөрчү. Тамак жебей чайнанга отурат экен дагы акчаны чогултуп анан кийин эме кылат экен. А мен чайнанга отургузсам балдардын баары тең хыйлы оорукчан болуп калбасын деп эле кой. Ушулардын курсагы тойсун, ушулар оорубасын деп эле ушуларга эле бүт эле немете берем да. Ушу февралдан баштап азыркы майга чейин, июнга чейин кандай бир мындай өзгөрүү болду, балким жардам болду? Америкадан чалыптыр, короче, жардам берет экен. Ал ортомчу киши эмнеге муктаж болот? Биз муктажбыз только үйле да. Башка нерсени Аллага шүкүр. Анан ошонун эмесин, данныйларын телефонуңузду берип коем деген күйөөмөн келип алып кетиптир. Анан ал келип тартканда берди деген Куран окуткан келген машиналар как раз орозо айы болчу, киши көп болчу. Анан ойлогон окшойт, бул киши тиги машиналар толтура экен, достаточно эле экен. Машина, ошо машинени чогултуп аткам анан кийин. Аны да көрүп, мейли толтура машина турган аларды көрүп, кээ бирөөлөр ой дейт экен, бул машинелер толтуруп алыптыр деп. Ана ошо ойдон чалган жок калчы. Ал вообще ошо ойдон жок болду. Жаныптан бери эметип атамбы, угуп жогоруда айтылгандай эле 15 жылдан бери тилекбайке бияктасыздар. Өзүңүздөр намаз окуп, ар эме сайын дуа кылып, балдарыңыздар Кудай буйрса чоң үй бүлө. Чоң үй бүлө. 8 бала деген бул батыр эне. Кара Алтада жаңы закон бар, батыр ата деген. 8 балдарга тилекбайке. Ошон үчүн мен 4 уулум бар. Кудай буйрса мен сизден батыр ата наполовину экенмин да. Кудай буйрса да 4 тилекбайкенин статусуна жетем да. Кудай буйрса. Анан өзүңүздөрдүн аураңар таза, жан дүйнөңөр таза, сиздер айтмакчы. Өтүп кеткен мусулман бир туугандарыбызга Куран окутуп дуа кыласыздар, күнөөлөрү кечирилсин, билбей калган күнөөлөрү, жаткан жерлери жайлуу болсун деп. Анткени айтылат го булар муктаж ошол Куранга. Ошол дуага муктаж. Өтүп кеткенден кийин биз өзүбүздүн жакындарыбызды эле унутуп, көмөбүз дагы кетебиз, кайра эле күнүгө окат деп унутуп калабыз дагы байкабайбыз. Сиздер мынакей биякта болуп канча дуа кылып атасыздар, ошонун негизинде сиздер айтмакчы жанагы жаман аурада жолобойт, жаман нерсе дагы сактап атат эле. Анан жогоруда айтып атасыз, ар кандай эмелер болду, мүмкүнчүлүктөр болду, бирок жыйынтыгы жок болду депчи. Бирок жараткан, мен ойлойм, сиздерди абдан жакшы көрөт. Тилекбайке сизди, уулдарыңызды Кудай буйрса, сиздер жараткан ыраазычылыгы деп мынакей 8 балаңыздар чоңойтуп атасыңар. Алды мынакей аскерге барды, 1-2 жылда келип калат Кудай буйрса. Тилекбайкем оң колу болуп калат, машинени өзү эле оңдойт, ата эс ала бериңиз деп атты минип кымыз ичкелиңиз депчи. Анан ошол мен дагы бул видеону көрүп эме болуп толкунданып абдан. Биз деле укмуш эмеспиз, бирок биз деле пендебиз да. Бизде да жүрөк бар. Колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Же болбосо жок дегенде себепкер болгонго аракет кылабыз. Анан эмеде негележе Тилекбайке, мен Турат деген досум бар. Ал Турат деген досум менен бул Кара Алтада өскөн жигит. Дос ини деп койсом болот. Менден кичүү, бирок дос катары жакшы мамиле курабыз. Учурда ал Турат деген досум Америкада. Нью-Йорк шаарында. 2017-жылы барып, ошол алда мигранттарды болду барып, аракет кылып иштеп жүрөт. Учурда жакында ошол Нью-Йорктогу кыргыздардын коомунун жетекчиси болуп шайланды. Анткени өзү аябай адамгерчиликтүү жигит, таза жигит, өзү дагы мындай чын жүрөктөн жүргөн жакшы бала да, тарбиян көргөн, Кара Алтада өскөн бала. Анан ошол Тураттын инициативасы бар болчу. Анан мага дагы байланышып бермек, ушундай Тилекбайкелер бар экен, энегулеже бар экен, бир жолукпайсыңбы, сүйлөшпөйсүңбү, байкабайсыңбы деген ойнан мен сиздерге келгем, келип сүйлөшүп. Анан мен чоң деле нерсени силерге обещать эткен жокмун.
колдон келишинче келип учурашып кетейин. Анткени мен деле могул жерде өскөм. Могул жерде баягы Комсомольский жанында Ярославский деген улица бар. Ошо 3-школдун жанында. Ошол жерде чоңойгом мен дагы. Анан ошол Тилек байке баягы кандай десем, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Тилек байке, Айнагүл эже. Сиздер айтмакчы, могу жердин аурасы жакшы. Бизге жагат деп атасыздар. Кеткиңер келбей жатат. Тилек байке. Бирок Айнагүл эже, Аллах кой бербей жатат окшойт. Аллах кой берет, Кудай буйрса. Биякты мен ойлойм, Тилек байке, Кудай буйрса бүгүнкү күндөн баштап Айнагүл эже мындай бир дачага айландыралы. Кээде келип туралы. Тилек байке жумуштары менен, иш-чаралары менен соорашып дегендей. Анан баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн Айнагүл эжеке. Өзүңүз баягы кошуналар каалап калыптырсыз. Кошуналар менен жашап. Бирок берде дагы бар кошуналарыбыз же. Бирок тиякта Эми жакшы кошуна болот да. Жакшы кошуна эмес, жакын болот да, Кудай буйрса. Тилек байке, эгерде уруксат болсо, мен да айттым, башында келип айттым мен силерге, абдан толкунданып атам деп. Себептегенде мен да туруп эле күнүгө эле келе бербейм мындай жакшылыктар менен, мен ойлойм. Ошо Туратбек Асанбаев досумдун инициативасы, ошонун жакшы бир учурда иштеп колдон келишинче, бул эми каржылоосу деп коелу, каржылоосу менен, анан бул каржылоосу дагы туруп эле ага Туратка мындай эле түшүп калган жок. Маңдай тер да, кадимки эле айтып атпайсызбы, күнүгө мынтем касам, мынтем депчи. Ал деле ал жерде ошентип машина оңдойт, чуркайт, күнүгө көрсөң мындай эме. Бирок чын жүрөгүнөн колдон келишинче бир туугандарына жардам берейин деген ниетте жүрөт да. Жыргаган жери жок да. Ошо Туратка мен учурдан пайдаланып, Турат сага чоң рахмат. Абдан ыраазыбыз. Мынакей бул жерге келдим. Сен чаккан аманатыңды аткарып атабыз. Сендей мекендештер, дос инилер Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө көп болсун. Мен ойлойм, жараткан баары көрүп турат, сага да кайтат дегендей. Ошол Тилек байке, Айнагүл эже, сиздер үчүн жакшы бир үй алдык. Иншалла. Үй алдык. Да? Ооба. Кудай буйрса үй алдык. Үй алдык. Балдар 12-чи мектепте окуйбу? Эми 1-чи мектепте окуса каршы эмессиңерби? 1-чи мектепте. 1-чи мектепте. Эгерде окуса, айтканым 1-чи мектептин. Эч качан каршы эмеспиз. Эми баягы мындай макал бар го. Бук жаман эмес, жок жаман деп. Ансагандай бардык нерсеге шүгүр кылыш керек. Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Мен келип, чуркап жүрүп, орозо учурунда кайра келип кетем, үй издеп жүрөм силерге. Тилек байке мен чалып коеюн десем, анан Тилек байке мага таарынабы деп, не чалбай атасың, не калып эле чалып атасың деп. Ошентип издеп жүрүп, тиякты көрдүм, биякты көрдүм, Алексеевка чейин барып келдим. Бүт карап, почтовойду карадым, тигини карадым, муну карадым, анан жыйынтыгында жакшы бир үй таптык. 10 сотка жери менен, 5 сотка эмес, 10 сотка. Тилек байке, аяка каалаганда жатсаңыз болот. Машинени каалаганда оңдосоңуз болот. 8 бала деп калдыңыздар. Армиядан келсе үйлөнүп калса, ага да бир участок бар жерде үй салып бергенге. Биякты тура көрсөңөр, акырын дачага айландырып эме кылалы. Ооба. Берге эми күйөөм айтып эле тамашалай берет да бердичи. Акыркы остановка деп чынын биз эмнеге үй ала албай жатабыз? Биз, по-моему, акыркы остановкага келип отурбуз деп экөөбүз бири-бирибизге айтып күлөбүз да тамашалашып, жай бир последний остановка турбай деп чанан кой кетели деп аракет кылабыз. Эми баягы Аллах таалам учурунда эле келеличи берге депчи турабы? Учурунда эле келеличи, баягы болгонунда эле. Качан өлүмүбүз жакындаганда эле келеличи. Так мындай эметпей эле. Эми мындай кылалы. Тилек байке сөз бериңиз. Көп жашайбыз деп Кудай буйрса. Буйруса. Анткени 8 баланы тургуш керек. 8 баланын ар биринин 8ден баласы болот. 64 небере болот. Аны багыш керек. Свадьбасы болот. Тилек байкем бийлейт аяктан. Буйруса. Дуасын берет Кудай буйрса. Ошол мен да абдан толкунданып атам да, жогоруда айткандай. Кубанычтабыз. Толкунданганыңызда иш бар турбайбы көрсө? Ооба, мен башта айтпадым эле, эжеке бир мен. Биз дагы эми сүйүнгөнүбүздөн эмне дериңди да билбей калдым. Азыр эме кылабыз, жаңы үйүңүздөргө барабыз. Сүйлөшөбүз, коорашабыз, таанышабыз. Анан бүгүн Тилек байке сизге үйдү оформлять этели. Тура көрсөңүз сизге.
Таксы. Бир сураныч, үйдү алгандан кийин мэрияга барбай эле болобу? Конечно. Мэрияга уже барбай калдым. Мен куттуктайм да бир жолу. Ооба. Үйүңүз кут болсун. Эне күлөчү? Алла разы болсун. Куттуктайм да бир жолу. Анткени бир туугандар деле кыла албайт мындай жакшылыкты чындыгындачы. Дагы мисалы тааныбаган эле кишиге ушунча жакшылык кылып аткан бул билбейм, бул мындай нерсени сөз менен айтып түшүндүрө алгыс нерсе да булчу. Кандайсың? Жакшы. Тааныштырып коеюн. Тилек байке, Айнагүл эжеке, бияк Элнура эже. Алла разы болсун. Силердин Кудай буйрса бүгүнкү күндөн баштап үйүңөрдүн мурунку ээси. Ушундай кубанычтамын да, что моундай үй бүлөгө сизге өзүбүздү тапшырып атабыз. Үйүбүз аябай ачык, жакшы. Бул үйдү маңдай терибиз менен алганбыз. Күйөөм экөөбүз иштеп, акча чогултуп, ошол жерден биз кыз бердик, балдарыбызды чоңойттук. Буюрса ошентип сизге да ошол үйүбүз буйрусун, акчалуу үй болсун, балдарыңыз ошол жерде чоңоюп, жакшылыктарды көрүңүздөр. Айтканыңыз келсин. Алла разы болсун. Но жердеги жигитке, Эрмекке аябай ыраазымын да, ушундай жакшылыкты кылып атат. Мындай кишилер азыр жок болуш керек. Турат деген жигит бар. Жанындагы шериги да бар досу. Биз дагы азыр Ошол. мен дагы азыр өзүм мындай толкунданып башкача болуп эле ишыгып жакшы ыраазычылыгымды эме кыла албай жатам да. Буюрса жакшылыктар алдыда билдиребиз деген ниетибиз бар. Такой человек. Я тоже уезжаю скоро. Так, ну все, поздравляю вас. Ленинградская 73, Ибраим Сагакович. Да. Выключите, наверное. Можно, давайте. да? Да. Вместе, давайте. Пожалуйста. Да. Это Всё. ваш документ. Все. Поздравляем. Акчалуу үй болсун. Живите долго, счастливо, не болейте. Всего доброго. Все. Спасибо вам большое. Побольше таких людей, как Да, вы. не говорите. Спасибо большое. Молодец. Үйгут болсун. Спасибо вам. Такому человеку здоровья, долголетия желаем. Ошол. Дагы бир жолу. Турат сага салам. Здоровья, да. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, Тилек байке, Айнагүл эже, үйүңөр кут болсун. Бул үй ажалтоолуу үй болсун, силерге жакшылыкты алып келген үй болсун. Алла таалам эч качан берерди унутпасын. Ошо кыргыз жериме, кыргыз элиме эч качан жамандык, башка нерселер болбосун. Ар дайым биз биримдүүлүктүү бололу, биз беримдүү бололу. Биз пейилибизди кенен койсок, буюрса көптөгөн нерселерге жетебиз. Бизге окшогон себепкер, бизге окшогон Алланын өкүмү болгон буйруктар көп болсун. Ушундай эле беримдүү болсок, көптөгөн жакшылыктарга жетишебиз. Силерге дагы жолу кааларым жакшылык. Эч качан оорубаңыздар. Аман эзен баардыгыңыздарга кааларым ден соолук. Все, куттуктайм. Все. Вот приезжаете. Все, я только одна приеду. Все. Все, пойдемте үйдү бар. Жайгашалы. Audio Jungle.
ilahe illallah vahdahu la şerike lah lahul mulku ve lahul hamdu yuhyi ve yumiitu ve huve hayyul la yamutu biyadihil hayru ve huve ala kulli şeyin kadir. Ya Allah yaratkan, uşakkan, uşu Ермек менен туратын алып берген үйлөрү жакшы үйлөрдө болсун. Ушу өздөрүнө ден соолук, эки дүйнөнүн бактылуулугу болсун. Алладан не тилек кылса ошо тилеген тилектери кабыл болсун. Семьясында, үй бүлөсүндө, балдарында ынтымак болсун, тынччылык болсун. Жерибиз бүтүрөбөйсүн, элибиз бүтүрөбөйсүн. Кыргыз элинде дайыма тынччылык болуп турсун. Сиздерге дагы каалап кетем, чын ден соолук, узун өмүр. Her birimizin birbirlerimizde, her birimizin semiyamızda tınççılık olsun, yerimizde tınççılık olsun, imanlılar boyu olsun, yermek okşaman, taraf okşaman jigitler korup olsun, yermek menen taraf uşunday hadiya kılıvatkandan bularga Allah Taalamdın bereketi жазсын, bizge kılgan jakşılığı ekeselep, üçeselep kaytarılsın. Allah'tan ошондой дуа кылалы. Allahumma mağfirli vali valideyi vel muslimin vel muslimat vel cemi vel cemaat. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Allahumma inna la zikrik ve şükrik ve husni ibadet. Allahumma Rabbana atina fid dünya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaban nar. Rahmetle ya Rahman Rahim. Bizim de bizim de ateneyiz var ama sürücülük falan razıçınız Özü razıçınız. Ayттым. Telefonum var çalar. Премьер кор сөткө чыгып эле. Я сама досуму. Кразенамы биринчи голду өтпөйлү. Балдарыңыз барес болду. Ошол борчиктер. Бияктын эмелер, күчтүүлөр, тренерлер. Жаңа адресиңерди көрүп алдык эми. Кеттiriz. Все, Самат, балдарыңыз Bu biz üçün эле эмес, бардык инсандар үчүн. Каалаганында келе берсин. Буюрса. Geç kaldım degенде любой убакта келип уктап кетсеңиздер болот. Конушуңар жайлуу болсун эми. Ушул үйдөн агарып көрүп. Келин алып. Ушундай эме Көп жакшылыктарды көрдүк. Биздин да көп жакшылыктарга келесиздер, күбөр болуп Жолда ачык болуп, госрегистрден эле кол кетели десек, КЖК дагы раз уж такое событие, давайте бүткөйлө азыр бүткөлөм деп барып бүтүрүп мына. Официальный документтер болуп атат. Все, Жеке, дагы жолу рахмат. Байланыштабыз. Эле. Вот. Түрүңүзгө зекет коюп.